Оштон Москвага учуп барган 40тан ашуун жаран текшерилип, артка кайтарылды. Өзгөндө 4 балалуу келин короосунда балталанды. 5-6 минутталык убактыңызды аябай биздин соңку кабар каналыбызга чыгып жаткан жаңылыктарды көрүп, өйдө караган бармакчаны басып, каналга каттала кетиңиз. Чоң рахмат. Туу ашууну туман каптап, кар жаап жатат. ЖКХБ айдоочуларды этият болууга чакырды. Октябрдын 6-24 пост туннель саат 12:29. Кар уже күчөй баштады. Азыр кечке жааса жолдун баары кар болуп калышат. Гололедта болушу мүмкүн да. Видимость жанагандай эле 15-20 метр аралыкта көрүнөт. Күн суук, туман. Старшинасы милициянын Исмаилов, милициянын улуу сержанты Саркулулу кар күчөп баштады. Өзгөндө 4 балалуу келин короосунда балталанды. Өзгөндө 28 жаштагы келин балталанды. Бул тууралуу Ош облустук ИИБС кабарлады. Милицияга кылмыш боюнча 4-октябрь күнү маалымат түшкөн. Маалыматта Өзгөн районунун Төрткөл айыл аймагынын тургуну 28 жаштагы КМ аттуу аял өзү жашаган үйдүн короосунда балталанганы айтылган. Кылмышка 24 жаштагы кошунасы шектелүүдө. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Маалымат булагы Кактус Медиа. Гонконгдо 100гө жакын адам коркунучтуу инфекцияны жуктурду. Гонконгдо бий тобундагы стрептокок инфекциясы менен ооруган 91 бейтап аныкталган. Саламаттыкты сактоо борбору өткөн айда бий тобундагы инфазиялык стрептокок инфекциясы аныкталган учурларга болгон иликтөөнүн жыйынтыгын билдирди. Бардыгы болуп 91 бейтапта инфекциянын ST283 штаммы тастыкталган. 40 бейтап айыгып, 43 бейтаптын абалы туруктуу, 4-өөнүн абалы оор, дагы 4-өө каза болгон. Изилдөө көрсөткөндөй 75 бейтап симптомдору пайда болгонго чейин тусу суудагы чийки балыктар менен байланышта болгон же аларды кармашкан. Алардын 7-өсү тусу суудагы чийки балыктарды кармаган кезде колдорунда жаралар бар болчу экенин билдиришкен. 12 бейтап тусу суудагы балыктарды чала бышырып жегенин жокко чыгара алган жок. Бейтаптардын экөө ашпозчу болгон. Саламаттыкты сактоо министрлиги шаар тургундарына суудагы чийки балыкка тийгенде же кармаганда колкап кийүүнү жана аны чала бышырып жебөөнү эскертти. Түркияда мышыктарды өлтүргөн адам 8 жылга кесилди. Түркияда мышыктарга кислота чачып өлтүргөн шектүү 8 жылга эркинен ажыратылды. Стамбулдун тургуну 2023 жылдын июль айында Эйюп Султан районунда мышыктарга кислота чачкан. Жаныбарлар күйүк алып өлүп калган. Стамбул шаардык соту шектүүнү бир нече үй жаныбарларын атайлап өлтүргөн деген айып менен 4,5 жылга, ошондой эле бир нече жаныбарга кыйноо же ырайымсыздык кылуу үчүн 3 жыл 9 айга эркинен ажыратылды. Маалымат булагы Сереп Медиа. Оштон Москвага учуп барган 40тан ашуун жаран текшерилип, артка кайтарылды. 5-октябрда Ош Москва каттамындагы учак менен Москвага барган жүргүнчүлөрдүн 40 чактысы Орусияга кире албай калганы кабарланды. Бул тууралуу Москванын Жуков аэропортунда 5 сааттай кармалып, телефону, документтери тыкыр текшерилгенден кийин гана шаарга чыгууга уруксаат берилгенин айткан кыргызстандык жаран Азаттыкка билдирди. Анын маалыматына караганда, текшерүүнүн жана кармоонун себеби айтылган эмес. Жалпы 40тан ашык адамды текшеришти. Арасынан депортация болгондор да бар. Алардын так санын билбейм. Артка кайтарылгандардын арасында өзбек улутундагы жарандар көп эле. Телефондорду дагы текшерди. Бизден 1-2 күн мурун баргандарды дагы ушинтип депортация кылыптыр. Аларга дагы деле аэропортто турушат. Мен экөө менен сүйлөштүм, деди аты жөнүн ачык жазбоону суранган мигрант. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги, Тышкы иштер министрлиги жана Орусиянын тиешелүү мекемелери бул маалыматтар, текшерүүлөр тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чыгарачылар аэропортто бир нече сааттап кармап, айрымдарын артка кайтарган учурлары буга чейин да катталган. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 5-октябрда Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакуновду кабыл алып, кыргыз мигранттарынын маселесин талкуулаган. Анда Орусиядагы кыргыз мигранттарынын балдарын мектепке киргизүү жана Орусиядан аэропорттон артка кайтарылган кыргызстандыктар боюнча сүйлөшүү болгону кабарланган.
Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги сентябрь айынын башында Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши жана мамлекеттик чек арада чет өлкөлүк жарандарды өткөрүүгө көзөмөлдүн күчөтүлүшүнөн улам кыргыз жарандарын зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырган. Маалымат булагы Мекендеш.ру. Сколиоз оорусу бир эле барганда айыгып калбайт экен да, бул кичинекей баягы убакытты күтүшөт экен. Ушу бизге убакыт гана керек болуп турат да, ушу сиздердин жардамыңыздарга ушу аябай эле муктаж болуп турабыз. Баргым келип атат, мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгачы. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мына бүгүн 29 сентябрь болуп калды. Сиздердин жардамыңыздар менен ушул баламды 3 жолу Турцияга алып барып келдим, сколиоз дарты менен. Алдыда ушу дагы 4-чү операцияга кеткен турабыз. Чукул арада ушу $5000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден ушул жетпеген суммабызды жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөбүз. Үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтсом, убакыт өтө берет экен, адам карый берет экен дегендей, ушу эңсеген тилегимдин баары эле, үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтуп, эл катарына кошуп, тең туштарына кошуп, ушу келечекте ушу балам түптүз болуп, ушу эл катары ушу келин алып, ушул балам менен бактылуу болгум келет. Ушу маңдайыма балага жетпей атат, ушу маңдайыма ушул балам, ушу бир эле эркек балам бар, ушу үмүт тилегимдин баары ушул болууда. Сиздерден көптөн көп сурооңуздар. Кайрымдуулук кылам дегендерге М-банк өзүмө ачылган 05-13 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк Мирлан иним болот 03-79 Мирлан деп чыгат. Долук кылып коюңуздар. Кыргыз элим, мен болсо мектепке баргым келип атат, мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгачы. Апама кыйын болуп атат. Дагы 4 операциям бар. Долук кылып койгачы.